Бұл Новохадская деген аял ОСО Капитал Плюс микрокредитная компания деген өкілі, юристі. Мына анын немесі бар. Новохадская по доверенности, что от Капитал Плюс деген компанияда иштейт. Бұл компания микрокредитная компания кредит береді елдерге. Анан кішкене просрочка болса эле, булар арестке коюп үйлөрдү. Элди үйүнөн чыгарып, үйлөрүн алып коюшат. Ушундай рейдерский захват менен иштеген компания. Мына Капитал Плюс. Булар убагында жана азыркы Жаркеева деген сот, азыр камакта. Ушу менен тыгыз иштеген компания. Капитал Плюс знаменитый Альянс курулуш компаниясы бар эмес беле, строительный компания. 9 объектisi токтоп калган. Ошол компания Максим Альяновду алдагы 15 жылга кесилип кеткен. Ошол компанияны кредит катарында каржылаган да. Бир $500 000, $400 000 тегерегинде кредит берген. Жарым жылдан кийин булар ошол эле схема менен компаниясын токтотуп, төлөбөй атасың, салбай атасың, убакыты просрочкасы болду деп, булар ошол Максим Альяновду подстава кылып отургузуп салышат. Эми, конечно, Максим Альяновдун өзүндө күнөөлөрү бар. Максим Альянов бул Альянс курулуш компаниясынын жетекчиси болчу. Дагы бир нерсе, бул азыр дольщиктердин өкүлү болуп, юристи болуп, ушул эле компания, Аида компания, Капитал Плюс, бул ээси бир. Бозлан деген ишкер бар. Ошонун компаниясы, булар юридический адреси бир, Жукеева Пудовкина 44/1. Булар баары бир жерде отурушат. Эми эң кызыктуу нерсеси, бул элдер түшүнбөй атат да ушунучу. Мен дольщиктер түшүнбөй атат, что Ольга Новохадская дольщиктердин внедренный агенти да. Бул тияка элдин немесине кирип кеткен представители болуп. Булар түшүнбөй атат, булардын байланышын, связь. Булар бул эмне кылып атат? 5000 сомдон ар бир дольщиктен акча чогултат. Булар 600 киши пострадавший. Эми арасына хотя бы 100 төлөп берсе, 100 киши немесин акысын да, мындай, услугасын. 5000 сомдон 100 кишиге көбөйтсөк, 500 000 сом чогултуп аткан айына. Ошондо мен буларга бербей, булар только кагаз түрүндө буну кылыш керек, туура мындай кылыш керек деп атып, элдин башын айландырып, ээрчитип жүргөн 1 жылдай. Мен буга андай жолун берген жокмун. Биякта 50 жашоочу бар. Мен буларга сразу эле строительный кооператив ачалы. Мына үйдү момундай бүтүрүп салабыз деп, менин демилгем элдер колдоп, бул үйдү мына кирпич боюнча турган болчу. Мен бул үйдө ушу 8-чи этажын бүтүрүп бердим, крышасын салдык, баарыбыз бирге акча чогултуп, дебиторканы чогултуп. Мен эми ошол бул ишти полностью жүргүздүм да. Коммуникация, свет, канализация, водопровод, айнектерин, үйдүн фасадын полностью менин ушу элге болгон салымым, жардамым ошо болду да. Айласы кеткенде булар келип биздин собранияда, собрание болуп аткан жерге келип, камерасын даярдап, аял 3-4 адам менен кошо келип сүйлөшүп аткан жерден мени бетиме чаап берет. Совсем неожиданно эле мен мындай күтүүсүз жерден эле бир неме болуп кетти да. Вот ошол инцидент боюнча ошондой болгон. Анын биякта бир где-то 50ге жакын киши турган, 50-40 киши. Биз баарыбыз аял милицияга чуркап кетти. Барып милиция заявление жазды, мен объяснительным жаздым. Бүт ушул жерде свидетельдердин баары айтышты кандай болгон. То есть өзү келип мени бетиме чаап берген. Ал аял менен ошо эле күнү чечилген. Ал атайын 1 жыл сактап жүрдү, окшойт видеосун. Өзү мени биринчи салып берген, конечно, монтировать этип, монтаж кылып алып койду. Мени ушинтип аялдар менен урушуп жүрөт деген мааниде чыгарып атышат азыр видеону. Бунун артында кайсы сайттардын артында ээси ким экенин мен билем. Бул саясий заказ.